Assalamu alaikum. Кандайсыздар? Эч ким кире элек азыр. Күтүп туралы. Assalamu alaikum. Кандайсыздар? Келиңиздер. Алейкум ассалам. Аймира. Алейкум ассалам. Рахматуллахи ва баракатуху. Урмат. Алейкум ассалам. Нурсулуу, Нур кыз. Келиңиздер. Төргөтүңүздөр көптөн бери түз эфирге чыга эле келек, көрүшө эле келек. Сторизден эле көрүшүп коебуз. Эфирди сактаганга аракет кылабыз, сактайбыз. Атайын бир тема менен чыккан жокмун. Бүгүн суроо болду. Негизи эле баягы посттончу ашыкча камкордук жөнүндө айтып бериңизчи деп, ошол ашыкча камкордук жөнүндө айтып берем. Алейкум ассалам, кыздар кандайсыңар? Эфир сакталат. Эфир сакталабы деп сурагандарга сакталат деп жооп берип туруңуздар. Ар бирине жооп берсем сөздөрүм бөлүнөрөт. Ашыкча камкордук дегенде орусчасы гиперопека деп коюшат. Биз балдарыбызды ашыкча камкордук кылганыбызды биз мээрим берип атабыз, балдарды жакшы көрүп атабыз деген ой менен ашыкча камкордук кыла беребиз да. Экөөнү адаштырбашыбыз керек. Ашыкча камкордук бул бөлөк нерсе, камкордук жакшы көрүү, сүйүү, мээрим берүү бул башка нерсе да. Ашыкча камкордук дегенде биз бала өзү кыла ала турган нерселерди деле биз кылып кое берген болсок, бул ушул ашыкча камкордук болуп саналат. Биз балабызды жакшы көрөбүз, ал кыйналбасын дейбиз деген сыяктуу биз ага сүйүү берип атабыз. Мээрим, мен аны жакшы көрүп атам деп. Көрдүңүздөрбү? Сиздер ашыкча камкордук кылып баланы карай берген болсоңуз, ал балага мээрим жетишпей калышы мүмкүн да. Ушул экөөнү аябай мындай алмаштырбашыңыздар керек. Мисал үчүн кичинекейинен баштайлы. Бул балдарды канча жашка чейин ашыкча камкордук таасирин берет деп суроо келишти. Комментарийлерди окудум. Окуп турам ар бирин. Кичинекейинен башташыбыз керек. Бизге сабыр керек да, энелерге биринчиден. Силер деле темир эмессиздер, адамсыздар. Чыдабай кетесиз. Мен деле башыман өткөн. Ар бир эле кылык жоромдо чыдаш кыйын, бирок көбү сиздин аккаунтуңузга келгенден кийин мен сабырдуу болуп калдым, балдарымды урбай, урушпай калдым деп жазып атышат. Бул да жакшы нерсе. Кичинекейинен балдар мисал үчүн боосун байлашат өздөрү. Тамак жегенден башталат кичинекейинен. Тамак жегенде биз өзүбүздү ойлоп булгап коет, кийиминин баарын булгайт, беттерин шалдак кылат, колдорун полдорго чейин чачып жейт деп өзүбүз жедирип коебуз. Азыр заманда аябай сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Баланын өзүнүн тамак жей турган стулдары менен чыгып калыптыр. Биз балдар чоңойткондо алындар жок болчу да, андай нерселерчи. Өзү кармап жеп көрүш керек бала, аракет кылып, оозуна салып, канчасы салынат, колу менен кармап, ысыктыгын, муздактыгын, катуулугун, күрүчтү өзү колу менен кармап, макаронду өзү кармап, ушул сыяктуу ар бир нерсени сезиш керек да балачы. Өзү аракет кылып оозуна салат. Ошол деле биз ашыкча камкордугубуз менен баланын оозуна биз өзүбүз салып коебуз да. Ашыкча камкордуктан анан өзүбүз дагы ойлойбуз да, кантип жыйнайм, жыйнагандан көрө өзүм тыккан эле жедирип коелучу деп эч жерине булгантпай жедирип коебуз. Мына ушул нерседен башталат да, кичинекейденчи. Анан кичинекейлер боосун байлаганда, биз бир жака шашылып атканда же чие байлап коесуң, кел мен өзүм эле байлап берип коем, сен аябай былжырап, муну былжыратпай мен өзүм эле байлап берип коеюнчу деп өзүбүз байлап берип коебуз. Бул дагы ашыкча камкордукка кирет да, кыздар. Анан бала өз бети колун жууйт да, кичинекейинен балдар бети колун жууп үйрөнөт. Биринчиси караганда шалтак бултак, багы мурдуларын, чимкиригин шуап алышы мүмкүн, беттерин кир кылып жууп алышы мүмкүн. Ошондо биз дароо эле баланы барып туруп, ушунтай бетиңди жуйсуң, бас мен өзүм жууп берем деп алып барып эшитип барып өзүбүз жуудурат. Сен чала жуйсуң, бетиңди жуубай туруп, мен өзүм жууп берем деп айткандардын баардыгы бул туура эмес. Биз баланын өнүгүүсүнө тоскоолдук кылып аткан болуп атпайбызбы?
ошол баланы деле бетиңди кичине чалараак болуп калыптыр, кийинкисин тазараак жуйсун деп баланын өзүнө мүмкүнчүлүк беришибиз керек да. Ошол бети жуугандан, баягы патингенин боосун байлап, өзү тамак ичип баштагандан ушундай майда нерседен башталат да. Бардык нерсе майда нерседен башталат өзү негизичи. Биз ошол майда нерселерге көңүл бөлбөй жүрүп, дайыма чоң нерсени эле талап кыла беребиз дагы, анан көп мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып ийебиз. Андан дагы эми кечке эле бала өзү кыла алат, колуңан келген нерсени сен өзүң кылышың керек дей берген болбойт. Мындай учурлар кездешет да. Бул балдардын психологиясы деген ушунчалык кызыктуу нерсе. Ар бир жаш курактын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар да. Мисал үчүн балдар 12-10 жаштарында, 9 жаштарында өздөрү кыла алат көп нерсени. Суу ичкиси келет, барып кухнядан суу алып иче алат, мисал үчүн. Банандан арчып жей алат, алманы жууп жей алат. Ошол учурда балдар бизди талап кылып калат да, апа, бананды арчып бериңизчи, патингемдин боосун байлап бериңизчи, шапкам кана деп калган учурлар кездешет. Мына ушул учур менен биз алмаштырбашыбыз керек да. Жакшылап угуп алыңыздар, ушул сиздерге аябай маанилүү. Эми кичинекейинен биз балдардын өзү кыла алган нерселерине аралашпай, өзүн жасатып, кылдырып үйрөтүп келдик. Эми балдарыбыз 9-10 жашка чыкканда алардын инилери, карындаштары пайда болот, өзүнөн кичинекейлер пайда болот. Ошол мезгилде биздин чоң балабыз апамдын сүйүүсү, мерими мага толук элеби, жазайып кеттиби, менден кичинелерди жакшы көрүп кеттиби, мен бул үйдө ашыкча эле болгонсуп атам деп өзүнө сүйүү мерим жетишпей калган мезгилде бала биздин жакшы көргөнүбүздү текшергиси келип, ар кандай майда талаптарды кое баштайт ошол мезгилдечи. Көрдүңүздөр, жаш курактарын өтө мындай алмаштырбашыбыз керек да. Ошол мезгилде бала сизге апа бананды арчып берип коюңузчу, боосун байлап берип коюңуз, шапканы кийгизип коюңузчу десе, сиз сен эмне жаш бала болуп атасың, баары өзүң кие бер, сен колуңан келет го дебеңиз эч качан. Ал сизди апам мени дагы деле жакшы көрөбү деп сиздин сүйүүңүзгө күмөн кылып ушул нерселерди талап кылып атат сизден. Ошол мезгилде баланын талаптарын канааттандырып коюңуз сиз. Эч кандай сөздөрдү айтып ашыкча урушпай. Ушул курактачы. Сиз шапкаңы кийгизип коюңуз десе, барып туруп деп эркелетип туруп, анан кетейин деп барып шапкасын кийгизип коюңуз. Болгону көп болсо 1 минут эле убактыңыз кетет. Сиз сүйлөгөндө андан көп убакыт кетиришиңиз мүмкүн да. Сен жаш бала болбочу, өзүң эле кийип кетип атасың го күнүгө. Кийип кете бербейсиңби? Эмне мен иш кылып атканды алаксыз тутасың деп сүйлөгөндүн ордуна жүгүрүп барып баланын шапкасын кийгизип, бананын арчып берип койсоңуз, бала сүйүнгө монча мындай жан дүйнөсү жыргап, апам мени дагы деле жакшы көрөт экен деп мектебин көздөй жөнөйт да, эшикке ойногону чыгып жөнөйт. Эгер сиз ошо талабын канааттандырбасаңыз, бала кайта ошо талабын сурай берет да, апа ынжыктап баштайт. Кадимкидей чоңоюп эле калган балабызчы. Себеби биз аны далилдебей атабыз да, апам мени жакшы көрөбү деген күмөн саноосун биз толук канааттандырбай атабыз. Баланын талаптарын жаппай атабыз. Сиз сөзсүз ошол куракка келгенде баланын талаптарын жаап коюңуз. Сөз түрдө анын бир талабын жапкандан кийин экинчи талабы пайда болушу мүмкүн. Мисалы үчүн, апа бүгүн аш жегим келип атат, аш демдеп бериңизчи, же билинчик бышырып бериңизчи десе, ушу сен эле калдың эле, ушу мага приказ бербеген деп ага сүйлөнүп отурбай, макул бала, аш жегим келип атса, аш демдеп берейин сен үчүн, мен бардын кылымга даярмын. Эртең эмне жегиң келип атат, бүрсү күнү эмне жейсиң деп сурап коюңуз күнүгө ичинде. Балам, бүгүн эмне жегиң келип атат деп сурап коюңуз. Ошол мезгилде балаңыз караңызчы, кандай өзүнүн ичинде күмөн санаа болуп атканда, сиздер деле мисалы жолдошуңуздарда бул мени жактырбай калды ошойт деп жазасыздар го көбүнчөчү деп күмөн санаап кыжалат болуп турганда, күйөөңүздөр сизге болгон сүйүүсүн айтып толуктап калса, кандай жыргайсыздар, жан дүйнөңүздөр жыргап жөнүнө учуп каласыздар го. Бала деле ошондой сезимдерди сезет да. Балдарыбыз робот эмес да. Балдарыбыз дагы, апам мен айтканымды кылды, апам мени дагы деле жакшы көрөт экен деп жыргаган сезимдер менен мындай көңүлү тоок балага айланат да. Көрдүңүздөрбү, ушул 9-8 жаштарында бир ушундай талаптарды коюп баштайт сиздергечи. Калп эле кухняда кирип, мен кружканы таппай атам, кашык каякта апа деп кечке сурай берет. Ой, күнүгө 100 жолу алат анычы. Бирок сизден апалап сурай берет. Себеби бул нерсе сизди
сиз менен болгон байланышын бир сыйра текшерип көргүсү келет. Буларчы көрдүңүздөрбү? Азыр мен мисалы үчүн бул түз эфирге чыкпай эле ошол баланын колунан келген нерсени, бала өзү кыла алган нерсени сиз кылып кое бербеңиз десе, бул методду сиздер чоңойгондо деле ошол бала талап коюп баштаган мезгилде да колдонуп алсаңыздар, эгер адашат болчуңуздар да. Азыр бул түз эфирди укпагандар сөзсүз адашышы мүмкүн. Эгер уккандар болсо сиздер буларды туура колдоносуздар. Бүгүн айтпадымбы, сторизде сөз болбодубу, лайктар аз экен постто деп, постторду кызыгып. Мен биринчи жаңы баштап жазган постторумду кээбир адамдар өздөрү жазган мурунку постторду окугандан уялышат экен да. Жаңыда ушинтип эле чыгарып коем. Мен уялбайм да. Биринчи чыгарган постторум мындан 3 жыл мурун ачтымбы Инстаграмды. Ошо постторумдагы мен окуганда сыймыктанам да. Ошондо эле сонун посттор кеткен экен депчи. Себеби бул тажрыйбадан. Менин максатым мындай да. Ушу Кыргызстанда жакшы балдар тарбияланып чыкса, бактылуу апалар көп болсо, ийгиликтүү балдарыбыз тарбияланып чыкса, көп Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошобуз да. Билесиздерби сиздер апалар? Жакшы балдар тарбияласаңыздар, Кыргызстандын өнүгүүсүнө сиздер салым кошосуздар. Ар бирибизде 2-ден 3-тен бала болгондо дагы, мисалы үчүн азыр 100 адам көрүп отурат, ошол 100 адамдан сиздер жакшы тарбия берсеңиздер, ушу Кыргызстанга канчалык өнүгүүсүнө салым кошуп атасыздар. Мен ушинтип тилейм, ушу мени окутуп аткан апалар, менден үйрөнгөн апалар жакшы балдарды тарбиялап чыгып, сиздердин балдарыңыздар президент болуп калса, министр болуп калса, кийин мен пенсияга чыгып, карып калганда, ушул сиз апам сизден окуп мени ушунчалык деңгээлде тарбиялаган экен деп, ушул сиздердин балдарыңыздар мага сыйлыктарды берип калса, ушул сиздер мен ушу Ранажеден окуп мен балам ушундай президент болуп отурат, министр болуп отурат, депутат болуп отурат, башка дүйнөлөрдү багындырып атат, ушундай атактуу жазуучулар чыгып атат, мына машинаны жаратты. Ушу кичинекейинен мен балдарымды тыйган эмесмин сизди окуп. Ушундай сонун мына биздин Кыргызстандыбызда машиналар, заводдор, конфет, шоколад заводдор деген сыяктуу ушундай завод, фабрикаларды ачып, ушинтип сиздер Ранаже ушу баламы кичинекейинен тыйбай ушундай сонун тарбиялаган экенмин, ушундай деңгээлге жетип отурат деген сиздердин ыраазычылыктарыңызды уккум келет. Азыркы биздин ушул кичинекей аракеттерибизди кийин биз жыйынтыгын көрөбүз, кыздар, апалар. Сөзсүз. Бул бала тарбиялоо деген нерсе жыйынтыгы өтө кеч билинген нерсе да. Биз азыр иш кылабыз го. Мисалы бир көйнөк тигебиз же бир нерсе тамак кылганда жыйынтыгын тез эле көрөбүз. Сонун болуптур дейбиз. Бул эмне үчүн апалардын чарчоосу көп? Апалар тез-тез эмоционалдык выгоранияга кирип кетет. Себеби жыйынтыгын биз көрбөйбүз, кеч көрөбүз да. Ошол жыйынтыгын көргөндө, балдарыбыздын жыйынтыгын көргөндө биз канаттана турган бололу. Мен жакшы тарбия берипмин депчи өзүңүзгө өзүңүз ыраазы болсоңуз, кандай сонун балдарыңыз сонун тарбияланып, жакшы кызматтарда иштеп, Кыргызстанда бир алдыга түрткөн адамдар болсо, эгер Кыргызстанды бир атагы чыкпаган бала болсо да, бул жашоодон ордун таап, жүрөгү тынч, бактылуу, эч кимге жамандык кылбаган, ак жүрөк адам болсо деле сизге кандай сонун, чынбы? Сөзсүз эле бир кесиптин ээси мындай чоң атактуу болбосо дагы, жүрөгү тынч, акылдуу, ыймандуу бала болсо, апа деп турган, чынбы? Азыр мага кат жазгандардын арасынан сиз мурун сизди көргөндө азыр 20 жашта балам, 18 жашта, 25 жашта күн атасынан арак көрүп атам, сигарет таап атам, ушундай жаман шприцтерди таап атам, 9-класстагы кызым наркотик сайынып жүрүптүр, эмне кылам деген жазууларды окуп, мен ушулар сиздердин мен катталуучуларыман кийин ушундай сөздөрдү укпайын деп тиленем да. Ушул мага катталган ушу 100 000 адамдын балдары бардыгы ыймандуу, акылдуу, бактылуу, жүрөгү тынч балдар, ар бири өзүнүн жашоосунан ордун тапса экен деп тиленем, дайыма дуа кылып келем. Кийин ушундай аракет кылсам да, ушундай сиздерден жаман балдарыңыз тууралуу жаман сөз укпайын деп ниет кылам да. Ошон үчүн көбүн болушунча ушу бала тарбиялоосун биз жайылталы, таркаткыла. Азыр мындай да, биз байкабаган нерселерди, мисалы эмоциялар, сезимдер,
балдардын сезимдери, адамдардын сезимдери болот да. Кубануу, сүйүнүч, очуган, корккон, уялуу деген сыяктуу. Ушул сезимдерди биз кичинекейден жагып коебуз. Бул сезимдерди аябай көп сүйлөйм. Бир кыз жазгандай, дайыма эле ошол сөздөрдү сүйлөп кетесиз. Анан ушул келип деле ушул сезимдерге такала берем да. Бул бизге өтө маанилүү да. Бул сезимдер биздин балдарыбыздын өнүгүү башаты да, өнүгүү башаты. Оюндар болсо биз тоготпогон ойной бербейчи, оюндан башка иштеке башыңа кирбейт деген сөз. Мына оюн, ушул оюндар балдарды келечекке даярлайт да, апалар. Биз балдардын сезимдерин жаппашыбыз керек. Биз балдардын оюнун тыйбашыбыз керек. Албетте тыя турган жерде тыябыз. Өтө көп эркиндик берип койбойбуз. Билебиз, менде окугандар эркиндикти кандай беришти билебиз. Бизде окугандар балдарга эркиндик бериш керек турбайбы деп эле балдарына баардык эркиндикти берип коюп эмне болуп атат? 8 жашка келгенде мени такыр укпай калдым. Эмне кылам деп. Кеч болгондо мага келип кайрылсаңыздар, мен да кыйналам, сиздер да кыйналасыздар. Ошон үчүн биз балдарыбызды алдын ала жакшы тарбиялап кеткенге аракет кылышыбыз керек да. Алдын ала. Мурун биз мынтип чуук урганда эле депрессиядан чыгып кетчүбүз, биз ыйлачу эмеспиз деп. Адамдар, апалар, мурунку заман менен азыркы заман башка, асман менен жердей. Ушуну эч качан адаштырбайлы да. Биз мурун ушунча эле тарбияланганбыз деген болсоңуздар адашасыздар. Сиз мурункуну эстеп жүрө берсеңиз, азыркы балдарыбызды интернет тарбиялап коюп атпайбы? Ал мезгилде интернет жок болчу да биздин мезгилде, чынбы? Азыр интернет пайда болуп, биз ойлонуп, оозубузду ачкычагында ошол балдарыбызды интернет тарбиялап коюп атпайбы? Биз ошого жол бербешибиз керек. Биз интернет менен кошо өнүгүп, өсүп, балдарыбызды интернет эмес, мына биз өзүбүз тарбиялашыбыз керек. Адамдык сапаттуу кылып, мындай ыймандуу, адамгерчиликтүү, эржүрөөк. Биз балдарыбызга ишеним көрсөтүшүбүз керек. Ишеним деген бул өтө сонун нерсе да. Ишеним менен биз көп нерсеге жетебиз. Ушул эмоция, сезимдерди жаппасак балдардын, биз балдарга ишеним берсек, биз көбүнчө балдарды эрте мененден баштап, тургандан баштап ишенимдерин туура эмес киргизебиз. Кантип? Эрте менен бала албетте тура калбайт да. Биз тур дегенде эле мынтип эле, шап, апа, турдум деп тура калбайт да. Уйкусурайт да, бала деген бала да. Биз эмне кылабыз? Сен жалкоосуң, сен уйкучуусуң, сен ушинтип күнүгө ныксырай бересиң, сен мынсаң кантип адам болосуң? Мен алыска кетсем сен кантип турасың? Сен жалкоосуң деп. Көрдүңүздөрбү балага? Эрте менен таза мен менен турган балага биз туура эмес ишенимдерди киребиз. Сен жалкоосуң, сен акылың жок, сен уйкучусуң деген ишенимдерди бала, мен уйкучумун. Күнү уйкусу келет да, бала, уйку деген таттуу нерсе го. Сен уйкучусуң деп күндө эрте менен биз ага мындай ишеним беребиз да. Сен жалкоосуң, жата бер деген сыяктуучу. Көрдүңүздөрбү? Анан кийин эмне кылат? Анан биз ошентип наалып туура эмес ишенимдерди киргизип жөнөтөбүз. Анан мектеп барганда дагы азыр мугалимдер деле кээ бир бактысыз болушу мүмкүн, үйүндө проблемалар менен келет айылдагылар. Алар балагызга туура эмес ишенимдерди салышы мүмкүн да. Акылы жок, сен сабакты окубасаң дворник болосуң. Силер кантип адам болосуңар деп. Алар салышы мүмкүн. Ошон үчүн биз балдарыбызга жакшы ишеним берип, мугалимдер менен да тыгыз байланышып, мугалимдердин көңүлүн көтөрүп, биз дайыма контролдоп турушубуз керек. Мектепти дагы. Балдарды мектепке жөнөткөн боюнча эле биз такыр ишибиз жок болду. Мектеп тарбиялаш керек да. Мектепке бардыгын үйүп койгон болбойт. Бала сиздикиби? Ошо мектеп менен да сиздин катнашыңыз тыгыз болуш керек. Мен балдарым мектепти бүткүчүмдө азыр кичине балам Ошко отуруп айылда жүргөн үчүн азыр чоңоюп калышты, кичинекейинде. Мен мектепте эле башты жашап калганмын да, ар чогулуштарында калтырбай барчумун. Эмне майрамдарында калтырбай барчумун, эжекеси чакырса барчумун. Мен эч качан барбай калган эмесмин да. Москвадачы дайыма эжекелер менен тыгыз болуп, мектебинде барып жүрчүмүн да. Балдарыбыздын дагы мүнөзү ар бир жашында өзгөрүп турат да. Сиздер азыр билбейм деген шылтоо жок да. Интернеттен сиздер пайдалуу нерселерди үйрөнсөңүздөр болот. Анан да TikTok ачтым мен. TikTokто барсыздарбы? TikTok ачтым. Анан TikTokко кирип алып, бир сыра жаман маанайым бузулду да. TikTokко аябай пайдасыз нерселер көп экен, чыга берет экен. Анан бирок сиздер акылдуусуздар. Өзүңүздөргө пайдалуу жагын көрүңүздөр. Сиздер пайдалуу жагын көрүп, ушу интернет менен кошо өнүгүп, өсүп кетсеңиздер, балдарыңызга сиз кызыктуу болосуз.
кызыктуу болосуз. Эмне үчүн балдар телефонго кирип кетип атат? Анын баарына биз өзүбүз күнөөлүүбүз. Анан эле балам телефондон чыкпайт деп көп арызданган апалар бар да. Мен дайыма көчөдө кетип атканда, мен мисалы үчүн бирөөнүн кийим, эмне, каерде эмне бар экенин анча байкабайм. Мен көбүнчө ушу көзүмө баягы өзүмдүн кесибим детский психолог болгондон ушу балдар менен апалардын ортосуна мамилелери эле көзүмө көрүнө берет да. Каяка барбайм, каерде чай ичип отурсам деле, жолдо кетип атсам деле ушул апа менен балдардын мамилесин чоңоюп калган деле кичинекейин экөөнүн ортосуна мамилени көрүп эле байкайсың да. Жакшы мамилеби, жаман мамилеби депчи. ТикТокко баш бакпаганыңар деле жакшы экен негизичи. Бир сире капа болуп барып кайта өзүмө келдим. Эми аргыл адамдар бар. Бирок азыр акылдуу адамдар көбөйүп атат. Пайдалуу жактарын көрөсүздөр. Тандап көрөсүздөр деген ишеничтемин. Ой, пайдасы жоктор көп экен деп кайгырып отура бербей, азыр издеп жүрүп көрүп калышкан, өмүр баяндарын айтып эле эми бирөөнүн бизде бирөөнү турмушуна кызыгып эле отура бергенден көрө мындай көбүрөөк пайдалайын деп пайдалуу маалыматты издегендер көп да менин катталуучулардын арасында. Анан ушу апаларды балдарга жакшы маани бербейбиз да чындыгындачы. Мен кечеги постумда жаздым го. Балам, сен чоңойгондо кайраттуу, эр жүрөктүү болушуң керек. Бирок сен азыр кичинекейиңде тынч, шоктонбогон бала болушуң керек деп айткан. Көбүңүздөр туура эмес деп жаздыңыздар. Ооба, биз сырттан көргөндө туура эмес көрүнөт. Жазганды окуп алып, албетте бул туура эмес дейбиз. Бирок биздин кыймыл аракетибиз ошону кылып атпайбы? Биз туура эмес деп бирөөнүн күнөөсүн көргөнгө аябай кыйынбыз, бирок өзүбүздүкүн көрө албай атабыз да. Мына ошол мени кайгыртып атпайбы? Ошонун туура эмес экенин билебиз, бирок биз ошону колдонобуз. Тынч отур, оозуңду жаап отур деп балдарыбыздын оозун жаабыз. Чынбы? Өзүнүн оюн айтпайбыз. Биздин кыргыздарда аябай сонун психологический видеолор тартып калыптыр. Билбейм, аккаунттарын көрүп атасыздарбы же мен өзүмдүкүнө уруксат сурасам чыгарса болобу экен деп ойлонуп калдым. Балдарды укпайбыз да. Мисалы кеч калып келди, балабызды эжекебиз жамандап койду мектептен. Сенин балаң шоктонуп атат, такыр тил албайт, окууга келбейт, шок, ура берет окуучуларды деп койду. Жамандап койгонда биз аябай ачууланып, жинибиз келип, балабызды ушинтип тосуп турабыз да эшиктенчи. Анан кийин эмне болду деп эжекең ушинтти го деп айтып эле балабызды уруп согуп, урушуп баштайбыз да. Баланын оюн уккан ата эне өтө аз экен да. Сиз балаңыздын оюн угуңуз биринчи. Сиз башкалардын сөзүнө кирип эле балаңызды сүйлөтпөй койбоңуз. Сөзсүз түрдө балаңыздын оюн угуңуз. Ошо кичинекей видеороликтерден көрүп калдым. Бала, ата, мен айтып берейин да, мындай болду. Апа, айтып берейин да, андай эжекем туура эмес айтып коюпту, мындай болду десе, каяша сүйлөбө мага. Да сен эмне оозуңду ачпа, мага сүйлөй турган болуп калдыңбы деп кыйкырып атат да. Мындайлар өкүнүчтүү көп үй бүлөлөрдө баланын оозун ачканга уруксат бербейбиз. Албетте бизди сөккөнгө, кыйкырып каяша сүйлөгөнгө жеткизбеш керек, бирок бала өзүнүн оюн айтканга укугу бар да. Баланы биз адам катары көрбөйбүз. Сага тарынганды ким коюптур? Сен бар сүйлөбөй отурчу, биз өзүбүз чечишип атабыз. Путума аралашпачы деп сыяктуу, деп балдарды кичинекейсиң деген сыяктуу тоготпогон сөздөрүбүз баланын жүрөгүнө уртат. Анан дагы балабызды тарбиялайбыз дегенде туура эмес жактан тарбиялап алган учурлар да кездешет. Мисалы үчүн, балабыз ушундай төргө отургусу келип калды. Үйдө чоң ата, чоң энелери бар. Балам, мен төргө отурам деп калды кичинекей балабыз. Ошол жерде баарыбыз баланы тарбиялап келебиз. Сен төргө отурган, сен кичинекейсиң, сен ордуң бул жакта. Сен кандай эле, сен чоңдор отурат төргө, чоң атаң отурат, атаң отурат деп. Кичинекей бала менен төр талашпай эле коюңуздар. Айнанып кетейин, төр сенден айланып кетсин, чоң атаңдын жанына отур. Сен биздин үйдүн эң жакшы көргөн балабызсың, төр сенден айлансын деп кичинекей балаңызды төргө эле отургузуп кое бериңиз. Ушу кичинекей баладан төрдү талашып, ызы чуу кылып тамак үстүндө ызылдаган болбойт. Ал тарбия берип атам деп ойлоп атасыздар ошондо мезгилде. Жок, ал тарбия эмес.
бала каалап атат ошол нерсени, баланын каалоосун аткарып коюңуздар. Эртеси дагы келип тамак ичерде, балам сен төрдү жакшы көрчү элең го, мына төрдү сен үчүн бошотуп койдук, кел балам төргө отур деп коюңуз. Балаңыз кандай сонун сүйүнөт, кийин чоңойгондо дагы ошо балалыгын эстегенде мен дайыма төрдө отурчумун чоң атамдын жанында деп сүйүнүп айтат да. Ошо биз болбогон туура эмес жерден тарбия беребиз деп ошол мезгил ызылдап сен төргө ылайык эмессиң деп ызылдагандар көп. Жүрөгүм оорду чынын айткандачы. Эми ар биринен карап эле, көчөдөн карап алып эле, чайканалардан кармап алып эле тарбиялай берген болбойт да. Мен барып туура эмес кыл десем, мен барып чын арака дешим мүмкүн да. Ошон үчүн карап эле жүрөгүм өйкөп кете бересиң да кээ бир учурлардачы. Көп туура эмес мамилелерди көрүп, мындай жүрөгүм ачышып калган экен, мындай сүйлөп атканым эле билинип атса керек, сөздөрүм чын жүрөгүмдөн чыгып атат. Ушул менин негизги максатым, айттым да, өзү негизичи. Кыргызстандын өнүгүүсү мени кызыктырат. Биздин балдарыбыз, неберелерибиз ушу өнүккөн Кыргызстанда жашасын аябай каалайм. Ушу сиздин балдарыңыздар чоң ийгиликтерди жаратып, акылдуу, ыймандуу балдар болуп чыгышын каалайм. Кийин ошол балдар чоңойгондо сиздер мага рахмат айтсаңыздар кандай сүйүнөм, аябай кубанам. Анан телефонду такыр карматпайм деп эле ызычы сала бербей, анча мынча карматканга уруксат берип кое бериңиздер. Себеби азыр бүт окуу, сабактар телефон аркылуу болуп калган, бирок ошону туура пайдаланганды үйрөтөлү. Ызылдап эле телефон карматпайм деп эле ызылдап такыр тааныштырбай койсок деле жапайы кылып албайчы. Азыр бул электрон гаджеттер менен эле тааныштырып койгонубуз туура, такыр эле жолотпой койгон деле болбойт да. Дагы эмнелерди айтып берейин дедим. Дагы апалардын чарчоосу жөнүндө бөлөк эфир кылып берем. Ал жөнүндө дагы азыр мындан чыгып TikTokко түз эфирге кирип көрөйүн деп чечтим. Биринчи жолу кирем, TikToктон кириштен коркуп жүрөм. Аябай жаман сөздөр жазылса керек, бирок өзүмү даярлап кирген атам. Азыр TikTokто болсоңуздар, бул эфирден кийин чыгып TikTokко кирип мени поддержка кылып туруңуздар. Азыр сиздердин комментарийиңиздерди окуйын, суроолорго жооп берем. Эртең Ошко учуп атам. Кудай кааласа, эртең кечинде Ошто болуп калам. 9-unda акыркы коңгуроо болот экен. Балам акыркы коңгуроосуна барамын. Анан өзгөнгө кыздар жолугуш уюштурабыз деп жазып атышат мага. Азыр сториден чыкканда бир Ошто жолугуш уюштурайлы, келип бериңиздер деп жазып атышат. Албетте чогулсаңар, уюшуп, айымдар чогулган жерде бир күндү белгилеп чакырсаңыздар барам. Сүйлөп берем, сиздердин убактым айланып кетсин. Сиздердин жакшы балдарды тарбиялашыңыздар үчүн мен ошо чакырган жериңиздерге барып сүйлөп берем, сиздердин сурооңуздарга жооп берем. Телевиденияларга чакырып атышат, баарына үлгүрүшүм керек. Кайда Бишкекке иштер көп келип калышым керек. Китептерим Бишкекке келди, кыздар. Бишкекте сатылып атат. 2-3 точкасы бар экен. Ошол кыз Гүлжамал Багышева деген кыз алып кеткен китептерди сатып атышат. Китептерди сурап эле кала бербей, дароо номерин жазып жазыңыздар ошол кызга. Кайсы бир подземкада сатабыз деди. Жакын ушу Бишкектин центринде бир 2-3 жеринде точкасы бар экен да. Ошто сатылып атат. Москвада сатылып атат китептер. Гайд болсо болгону 100 сомдон болушунча сиздерге аябай арзандатып, бандай ушу көп нерсе билишиңиздерди каалап, арзан баада берип атабыз. Андан дагы курсумду сурагандар аябай көп болуп кетти. Мен азыр психотерапияда дагы окуп атам. Азыр баягы интернет болуп, заман өзгөрүп, балдардын жаш курактары, кризистери, мүнөздөрү тез өзгөрүп атканга, азыр тез биз дагы окууларыбызды жаңыртып турушубуз керек. Мен 98-жылы бүткөнмүн окууну. 98-жылы бүткөм дейм. 98-жылы тапшырганмын. Андан кийинки бүткөнүм 2 диплом бар. Азыр да 3-сүнө окуп атам. Дагы жаңылаш керек. Анан ошолорду бириктирип бир аябай чоң курс атайын, ушул эмоциялар менен таанышуу. Биз өзүбүз да апалар да эмоцияларыбызды жакшы билбейбиз. Сезимдерибиз менен таанышуу, сезимдер менен иштешүү, самооценка дагы өтө маанилүү. Самооценканы балдардын кантип көтөрөбүз кичинекейинен, ушул ар бир курактын самооценкасы жөнүндө бир чоң курс даярлап атам. Ага чейин ал курсум качан даяр болот билбейм, кыздар. Июлда даяр болобу же августта даяр болобу, бардын даярлап алып туруп ачып басам, банда кыйналып калат экенмин.
жаздырып бардым. Анан ага чейин курсту сурагандар аябай көп кетти. Жаңы катталуучуларым келди дагы 105 000 болуп калбадыкпы. Жаңы катталуучуларым курстарды аябай сурап атышат. Ошон үчүн 15 июнда бир марафонубузду кое берели деп сүйлөштүк кыздарыбыз менен. 15 июнда марафон болот. Баасы 700 сомдон. Эгер мен телеграмымда катталган болсоңуз, телеграм тубандарыма 50% скидка алып бердим. Баасы болгон 400 сом болуп калат экен. Эгер телеграмда болсоңуз, ошо телеграмга рекламаларды жөнөттүк. Ошо телеграмдан кыздарга жазсаңыздар болот. Эртең 8 июнга чейин срок, ошо 2 күнгө сиздер 400 сомдон жазыла аласыздар. Только телеграмдагылар. Телеграмда болбосоңуз өтүңүздөр. Телеграмга ссылкаларын азыр коюп коебуз. Чайхана ТВда ошол бир таппай калдым да менчи, ошо кайсы ТВда чыгарып атат деп. Психологиялык видеолор болдуктер, анан бир балада чыгарат экен видеолордучу. Баягы эме актриса бар го, аябай жагат магачы. Альбина аябай сонун аткарат го. Ошол апасы болуп аткарат экен. Азыркы современный бала менен баягы өзүнүн мурунку балалык кезиндегисин аябай күлдүк. Биз менен көрүп алып сонун видеолор тартып атышыптыр, жакты. Ошолорду көрүп атабыз. Рынажы уулум 5 жашта караңгылыктан ар нерседен корко берет, эмне кылсам болот дейт. 5 жашта бала азыр караңгылыктан коркуп аткан болсо, ал секин калып кетет акырын. Сиз ошо балаңыз эмнеден корксо, балаңызды ошондон коргоп туруңуз. Жанында болуңуз, балаңыз корккон нерсеге түртпөң да. Сен мына иштеке жок, караңгы үйгө кирип көр, иштеке болбойсуң деп кээбиркелер түртөт го, антип түртпөңүз. Анан негизи эмне үчүн караңгылыктан коркот балачы? Мен тамам кургап калды да, суу ичип алайынчы. Тамагым менен кырып сүйлөйүнбү, же эмне эле тамагым кургап кала берет сүйлөгөндө. Бала караңгылыктан эмне үчүн коркот? Биринчи эле психологиялык себептери, бала төрөлүп атканда кыйналып төрөдүңүз беле. Көбүнчө кыйналып төрөгөндө бала чыга албай жатып чыгат го, төрөгөндөчү. Көпкө кармалып толго көбүрөөк болуп калган мезгилде бала ошол караңгылыктан, ар нерседен корко турган болуп калат экен да. Бул нерсе акырын калып кетет. Чоңойгон сайын жоголуп баштайт да. Мындан кыжаат болбой эле коюңуз. Тартынчаак баланы кантип тарбияласак болот дейт. Тартынчаактык өзү жакшы нерсе. Тартынчаактыкчы өтө эле мындай эле ар бир баланын мүнөзү ар кандай болот да. Атасы тартынчаактыр, же апасы тартынчаактыр, же чоң ата чоң энеси бирөөсү тартынчаактыр. Бул балаңыздын мүнөзү чоңойгон сайын өзгөрүлөт. Балам көп тартынат, айткандан кайтпайт дейт. Себеби сиздер сырын алдырып койгонсуздар, өзүңүздөрдүн сырыңыздарды өтө көп эркелетип койгонсуздар. Ошон үчүн айткандан кайтпайт. Балалы болгондон бери изденип атам, бала тарбиясы боюнча, бирок бир нерсе түшүнбөйм, урушпа, тыйба эле дей берет, баланын оюндагысын эле кыла берсек, анда кандай болот, ушуну түшүндүрүп коюңузчу дейт. Өтө сонун суроо. Албетте жазалаш керек, баланы уруш керек. Урушат турган жерде менин YouTube каналымда баланы кантип туура жазалаш керек деген видео чыгарганмын. Ошону кирип көрсөңүздөр да болот. Баягы баланы Европадагы тарбиялар азыр ошо бардык эле баланы урушпай, эркиндик бергиле, бала эркин чоңоюш керек деп эле өтө баланы эркелетип, эркиндик берип коюп, ушул жерден биз жаңылышып, жаш апалар кыйналып калып атышат. Эркиндик бергенде эми элестетиңиздер, биз эми кичине жашоодон тажрыйбабыз бар.
30-га чыкты, 20-га чыкты, 20 жылдык бир нерселерди көрүп калганбыз. Эми элестетиңиздер, балабыз 3 жашта, 4 жашта, 5 жашта, алдын тажрыйбасы жок да. Ошол мезгилде баланы сен мына каалаганыңды кыл, эркиндик сенин колуңда, биз сени ээрчийбиз деп ошо 5 жашар баланын аркасынан ээрчип алган болсок, 5 жашар бала эмнелерге гана апарбайт, эмнелерди гана кылбайт бизге, чынбы? Эч качан биз баланы ээрчибешибиз керек. Биз апа, ата деген авторитетибизди эч качан жоготпошубуз керек. Дайыма бала бизди ээрчиш керек. Балага ошо жаш апалар негизи эркиндик берип койгондо, балам өзүң каалаганын кыла бер. Сага кайсы жагып атат? Морожененин агын жейсиңби, карасын жейсиңби? Эмнесин жейсиң? Мага ушул жактуу, эшикке чыгайынбы, барайынбы, барбайынбы деген сыяктуу баладан кечке сурай берген болсоңуз, бала эркиндикти жактырбайт. Бала ынжыктап, эркелеп, капризный бала боло баштайт. Эмне үчүн? Себеби ал апасына болгон кыжырлануу ата энесине болгон. Көп эркиндик берип койгон бала өтө кежир бала болуп калат. Эмне себептен? Себеби ата энесине капа болуп баштайт да. Силер жашоону үйрөткөнү мени пайда кылдыңарбы? Мен кичинекеймин. Силер үйрөтпөсөңөр, анда силер кимсиңер? Силер эмне менин досумсуңарбы? Ата эне эмесиңерби? Ата эне деген бул жашоону үйрөтүш керек. Мени эшитпейсиңерби? Кантип жашайм бул чоң жашоодо? Бул дүйнөдө, бул чоң аламда мен кантип жашашым керек? Мага жол көрсөтпөйсүңөрбү? Мага эркиндикти берип, силер мени ээрчип алдыңарго деген нерсени бала ою менен айта албайт, сөзү менен айта албайт. Анан ал ынжыктаганга өтөт, кежирликке эч мындай сөзгө түшүнбөгөн, чалик, жата калып ыйлайт. Себеби биз балага жол көрсөтпөй атабыз, кантип жашашты, эмне кылышты көрсөтпөй атабыз. Биз балага дисциплинаны биз коюп беришибиз керек. Эртең менен турасың, мектепке барасың, мына убакта сабак карайбыз, мына убакта ойнойбуз, кызыктырып, бала менен биз өзүбүз ошон үчүн үйдө кечке бандай алектенишибиз керек. Тарбия дегенде эле бала менин жанымда, ооба, саартан кечке, эртең мененден кечке бала менин жанымда деп эле сиз бир үйдүн ичинде эле болсоңуз, бул бала сиздин жаныңызда деп көңүлү ток болуп калган болбойт. Анда сиз тарбия берип атасызбы, бербей атасызбы, аны ким билет, чынбы? Сиз менен жөн эле бала жаныңызда эле жөн эле жүрө берген болсо, сиз тамак кылып атасыз, үй жыйнап атасыз, кир жууп атасыз, бала сиздин жаныңызда жөн эле жүрүп аткан болсо, ал бала тарбия алган жок сиздин жаныңызда. Сиз балаңыз менен күнүгө жарым саат ошо балаңыздын балалык дүйнөсүнө кошо кирип чыгышыңыз керек. Ойноп, күлүп, сабак окуп, сиз сабак караган, сиз бала менен кошо тамак жеген, бул сиз балаңызга көңүл бурулду деген нерсе эмес. Бул балаңызга сиз камкордук көрүп атасыз, ачка калбасын деп курсан тойгузуп атасыз, жаман окуясын деп сабагын карашып атасыз. Бул балаңызга болгон камкордук, балаңызга сиз мээрим бериш үчүн, балаңыз менен бирге чогуу балалык дүйнөсүнө кирип чыгыш үчүн сиз эч кандай иш кылбай балаңыз менен чогуу ойношуңуз керек. Балаңыздын балалык дүйнөсүнө кирип чыгышыңыз керек, бала болушуңуз керек. Эмне үчүн апалар көбүнчө балалык дүйнөсүнө кире алышпайт? Себеби алар өздөрүнүн балалыгы бана жүрөгү ооруган, тарынган, бир жагымсыз нерселер болушу мүмкүн. Өзүнүн балалыгын эстегиси келбегендер бар. Ошон үчүн бала менен кошо балалык ойной албайсыздар. Сиздердин жүрөгүңүздөр катып калган да. Мына ошолордун баардыгын биз жеңип өтүшүбүз керек. Эч качан баланы баягы ошо албетте балабызды калдай эле мындай өзүң каалаганда жаша деп саар тургандан баштап эле кечке чейин эркиндик берип койгон болсо, анда ал бала кантип тарбияланат? Биз балага ошо үлгү болушубуз керек. Биз балага акылдуу сөздөрдү айтышыбыз керек. Ошо эркиндик берип койгондо урушпай, мейли деп эле баланын көзүн карай бергенден балдар анан кийин эмне кылышын билбей, зеригип, албетте телефонго кирип кетишет да. Телефондо сонун жашоо өзүнчө эле бир кооз аралда. Цветной там түстүү, бардыгын тапса болот, жазган нерсеси чыга берет, жазган нерсеси чыга берет, баскан нерсеси иштей берет, тил алчаак. Телефонго балдар оңой кирип кетет. Ошо балаларды телефонго киргизбеш үчүн биз балдарга кызыктуу болуп беришибиз керек. Мен балдарды мектепке бергенде, мектепте окуп атканда болушунча бош убактысын аз кылганга аракет кылчумун. График. Сабактан чыгып бүгүн орус тилге, сабактан чыгып бүгүн волейболго, футболго, бокска, шахматка деген сыяктуу ушундай кечинде келип чарчап келип телефон кармаганга убактылар. Просто баланын
сиз өзүңүз график түзүп бериңиз. Анан графикти сиз өзүңүз каалагандай өзгөртө бергениңизде болбойт. Анан да бир нерсе, балабыздын көңүлүнө карап эле балабызды өтө эле аяй беребиз го. Баягы балабыз прививка алып келди дейли. Прививка алып келгенден кийин эле балабыз албетте температура болот, ынжыктайт. Анан кийин эле өзүңүздү күнөөлөп эле балаңызга, балам, сен жаман апаңды сага укол сайдырып койдубу деп эле балаңыз менен кошо ыйлап алган болсоңуз, балаңыз отер капризный боло берет да, кежирленип же. Сен күнөөлөсүп турбайсыңбы ушуну оорутканга, сен күнөөлүү экенсиң деп сизди отер күнөөлөй берет да. Сиз ошол мезгилде өзүңүздү да күнөөлөбөй балаңызга, акылына кирип калган мезгилде, алыс жолго чыкканда, сени кыйнап койдум балам, машинада уктай албай атасыңбы, кыйнап койдум деп эле кечке балаңызга үйрүлүп түшө берсеңиз, мен кыйналганыма сен күнөөлүү турбайсың деп сизге болгон тагынчы көбөйүп кежирлене берет да. Ошол убакта балам прививка керек болчу, укол керек болчу, сен ден соолугуң үчүн алдык. Мен деле сенин жаның ооруп атканын билип атам балам. Мен сени жаман болсун деген жок, мен сага жакшылык каалап кылдым. Эми чыдап коесуң деп айтыш керек. Алыс жолго кетип атканда мен да сага ошоп кыйналып атам балам. Бизге бирок керек болуп аткан. Мен сени таштай алган жокмун, жаныма алдым. Кичине кыйналабыз, бирок жетип жерге жетип алайлы, ошол жака барып дем алабыз деп эле мындай айтып беришиңиз керек. Сиз балам апаң жаман, ушу апаңды уруш керек, сени кыйнап койду, жолдо уктай албай атасың деп эле мындай былжырай берсеңиз, баланын да кыжырына тиесиз да. Анан дагы баланын кыжырына тийчү нерселер. Укол сайдырып коюм, врач келе атат. Азыр милиция чакырып коюм. Ит келе атат, ана ит ана дей берсек, күнүгө эле ит келе атат деп же ити келбейт. Анан балабызда бизге болгон ишеничи жоголот да. Күнүгө келген ит келет эле дейсиң, күнүгө укол саят дейсиң. Кана уколуң сайбады, милициянын деле келбеди, кана. Сен жалган айтып атпайсыңбы? Андан көрө жөн эле мага ачык эле айт, эмне каалап атасың, антип коркутпай эле кой деп балдар деле ошондо ойлонот да, балдарды эчтеке түшүнбөгөн эле бир маңкур сыяктуу көрөбүз да бизчи. Балдар бардыгын түшүнөт. Ушу бала тарбиялоодо дагы биз жалганды аралаштырбашыбыз керек да. Ошондон ишенич жоголот да. Азыр бойго жеткен балдарды сүйлөшсөм, ошо апамдар бир 13 жашар кыз мага нан узун кылып 3 эме жазыптыр да, ушундай инстаграмгачы бөлүп жазыптыр. Бардыгы жакшы, ата-эне мени жакшы тарбиялап атышат дейт. Кызчы мага көп жазып атышат. Азыр инстаграм бар да колдорундачы, жаш кыздарчы. Мүмкүн ошо сиздин кызыңыз болуп жүрбөсүн, сиздин балаңыз болуп жүрбөсүн ошолорчу. Бирок мени түшүнүшпөйт дейт. Мен бир тууган инилерими жакшы көрүшөт, мага эч ким көңүл бөлбөйт дейт. Мага буюм көйнөк алып берип койдум болду деп ойлошот дейт. Бирок мен алардын жакшы көргөн, эркелеткен кызым деген сөздөрүн укпайм мен, аларга мен баары бирмин дейт да. Эмне үчүн 8 жашар кыздардын азыр 1-класс, 2-класс кыздар мен өзүм өлгүм келип атат деп айтып атышат. Ушундайлар көп жазып атат. Себеби биз балага ишеним бербей атабыз, ишенбей атабыз. Баланын ишеничине кирбей атабыз биз. Балдар бизге ишенбей атат. Каякта милиция менен коркутабыз, каякта ит менен коркутабыз. Биз өзүбүз бала менен мындай түзмө-түз байланыш кыла албай атабыз. Биз түшүндүрүп сүйлөй албай атабыз. Балам ыйлайт, ынжыктайт дейбиз. Балага эмне үчүн ынжыктайт, ыйлайт? Бала ошо өзүнүн оюн толук айта албайт да. Өтө катуу сүйүнүп кетсе дагы ыйлайт, ынжыктайт. Өтө катуу кайгырып кетсе дагы ыйлап ынжыктайт да. Биз чоң адамбыз го. Биз деле өзүбүздүн оюбузду түшүндүрө албай эле кыйкыр бакыра беребиз да. Ошо балабызды майдалап түшүнө алыш бизден да. Себеби бала чоң болуп көрө элек, акылы мындай сөз байлыгы өсө элек, кантип түшүндүрүшүн билбейт. Биз чоң болуп түшүндүрө албай атабыз го. Ошолордун баардыгын биз балдар менен түшүндүрүшсөк, түшүнөт. Балдар түшүнөт. Өткөндө бир кыз жазды, апа жазды. Мен көбүнчө сиздин методдоруңузду колдонуп, мен бала менен аябай жакшы мамиледе болуп калыпмын. Мен өзүм байкабайм, мындай нормага киргизип алыпмын дейт да. Мен бала менен баягы ошо уколго барышыптыр. Уколго барганда билдим дейт да. Мен балама түшүндүрдүм дейт, кечинде элечи, балам эртең сен укол кан алган барыптыр, кан алганы. Кан алдырып келебиз, сенин каныңды текшертебиз. Кичине ийне саят, чыздап атышат, бирок сенин ден соолугуң үчүн керек балам деп балама түшүндүрүп, бала макул апа деп 2 жашына болуп ээрчишип барып, бала колун берип, тыз деп айтып, кан алдырып, жакшынакай отуруп кетиптир. Врачтар да таң калды дейт да. Балаңыз аябай унчукпай, ыйлабай келип отуруп берди депчи, себеби балага түшүндүргөн апа.
бала түшүнөт, көрдүңүздөрбү? Ошол жерден биз менен биздин аркыбызда турган, кезекте турган баласына айтпай алып барышкан экен дейт. Атасы менен апасы айтпай алып барышкан. Балага баягы уколду сайганда эле бала тепкиленип, столдорду мындай кылып, мен алдап алып келипсиңер, уколго деп айтпайт белеңер, мен башка жака алып барам дедиңер эле го деп атасы менен апасын аябай тополоңду салып, врачтарга дагы аябай бандай тоскоолдук жаратыптыр да. Көрдүңүзбү дейт да, ошо балага түшүндүрбөй алып келишкенде алдап, мени алдап алып келдиңер деп, бала уже апаларына капа да, таарыныч ушундай майда нерседен башталып чогула берет да, кичинекей балдарыбызга дагычы. Тишин тазалатканы барганда дагы айтып түшүндүрүп, сенин тиштериң аппак сонун болуш үчүн сенин тиштериңди биз текшертип коелу деп. Биз болсо айтпай коелу, ыйлайт барганда кол бутунан кармап турабыз деп апарабыз дагы, кол бутунан кармайбыз, балабыздын жүрөгү түшүп калат да, аппак эле бир эме темири кармай эле оозун ачып аткан болсочу. Түшүнбөгөн баланы элестетип көрсөңүздөр, сиз деле эчтеке түшүндүрбөй барып туруп эле кол бутуңузду кармап эле оозуңузду ачып бир темирди тыгып аткан болсо, жүрөгүңүз түшүп калат да, мени булар эмне сойгон атам, эмне кылган да депчи. Балабыз деле ошондой ойлонот да, алардын деле ой жүгүртүүсү бар, ой бар деген сыяктуучу. Ошон үчүн биз балдарыбызга баардык нерсени түшүндүрүп жүрүшүбүз керек да. Эмне үчүн балдарыбыз мектепке баргысы келбейт, садикке баргысы, китеп окугусу келбейт? Себеби биз ошо китептерди мектеп менен да биринчи тааныштырганда туура эмес тааныштырып атабыз да. Баланы кандай нерсе болбосун биринчи тааныштырганда туура, жакшы көрсөтүп, сонун кооздоп айтып тааныштырышыбыз керек да. Бир кыз айтат, самолетке учканды аябай жакшы көрөт экен. Самолетке учканда ушунчалык рахаттанып, ушундай жүрөгүм толкунданып, сүйүнөм дейт да. Себеби ал апасы менен биринчи самолетке отуруп атканда апасы аябай сону сүрөттөп берген экен да, самолеттичи. Биз куштардан да бийик учабыз, кызым, булуттардан да бийик учабыз. Ушундай бир ааламды көрүп, асманда сонун болуп учуп барып, жеңил бандай кооз бир куштун атын айтып, ушундай болуп учуп барып бир башка өлкөгө барабыз деп ушундай самолетту сонун тааныштырган экен. Коркуп титиреп биз отурабыз го. Ошосунбей ал мындай жакшы көрүп учат экен да. Сууга түшкөндө сууну да жакшына кылып түшүндүрүп козоп, түшүнбөйт деп балдарыңызга сүйлөй бериңиз. Балдарыңыз түшүнөт. Болор болбос нерсеге ыйлактай берген балдар, ошол баланын сиз мындай маани бербей койгосуз да. Балдар мисалы 3 жаштан баштап, азыр 2,5 жаштан баштап өздөрүнүн сөздөрүн маанилүү болушун каалайт да. Мен дагы атам менен апамда чоң адаммын деп өздөрүн сезип баштайт. 3 жашта кризис деп коет буларды. Ошол мезгилде сөздөрүнө маани бербей койсоңуз, бала булар болбос нерсеге эле ыйлактай берет да. Мени түшүнбөй атасыңар, мени тоготпой атасыңар деп атат да. Бала бир нерселерди айткысы келет, балдырап, бир нерселерди сүйлөйт. Ошолорду биз түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек. Ним 8 жашта телефон десе жата калат, телефондон алыстата албай атабыз. Кечки игр ойнойт же мультфильм көрөт. Ошо азыртадан 8 жашар баланы кызыктырышыңыздар керек. Ушуга бизде сонун идея пайда болду десеңиздер, жакшы эстетип койдуңуздар. Сиздер каяктасыздар? Азыр мен эки балам тең Бишкекке келдик. Биз Кудай кааласа ушу Бишкекте калайлы деген ниеттебиз. Мен да балдарыма айтып атам, башка өлкөгө кетпей эле койгула депчи. Мисалы айыл барганда, айылдын жолдору чаң, таштак го дегенде антпек эле ушу айылдын жолдорун силер оңдошуңар керек келечекте. Антип айылдын чаң экен дебей, мен ушул айылга асфальт салып берем, мен ушул айылга свет койдуруп берем, мен баардык Кыргызстан айылын оңдойм деп ниет койгула. Башка өлкөгө качпай, ушу Кыргызстанда окуп, Кыргызстанда иштеп, Кыргызстанды өнүктүргөнгө салымыңарды кошкула. Ооба, сонун чындап эле ошентебиз. Албетте бул жолдорду биз оңдоп бериш керек деп ошентип ойлорун өзгөрттүм да. Анан мен балдарымды ушундай тарбияладым, самооценкалары жакшы, өздөрү дисциплинасы бар, турат, тамак жейт, китеп окуйт, телефонду менден жакшы өздөрүн башкарат. Кайсы маалда кармайт, кайсы маалда кармабайт. Келбети жактан да машыгышат, дайыма боюн узартыш үчүн машыгышат, ден соолугу таза болуш үчүн жүгүрүп, гимнастикаларды жасайт. Анан айттым, балдарым
Кейбіреулер бай самосенкасы боюм кичинекей, мен толуп кеттим, ушу телефонго көп аласыган балдар аябай көбөйүп кетти азыр. Мен балдарыма айттым, азыр эми окууга тапшырган атышат, студент болсок биз жетишпей калабыз да деп. Жетишесиңер дедим, силер убактыңарды бөлө билсеңер. Ушу бир жумада 3 жолу ушу 8 жаштан баштап, мүмкүн 7 жаштан баштап 18 жашка чейин балдарды алып, ушул волейбол менен машыгышат. Волейбол бул өтө пайдалуу оюн, баланын ден соолугуна дагы, мээсин тазалайт, китеп окуганга үйрөтүшөт, намаз окушат балдарым жакшы. Ушу намаз окутканга динге тартып, ушу балдарды чогултайлы дедим мен. Ушу кичинекей балдарга силер өзүңөрдүн билишиңерчи, жакшы кеп кеңешиңерди айткыла, менден уккандарыңарды мен өзүм китептерди берем дедим, кантип сүйлөшүңөрдү үйрөтөм. Балдарды чогултуп, сүйлөп, кичинекей семинарларды өткөзүп, волейбол ойнотуп, оюндарды ойнотуп, самооценкасын өстүрүп, канчалык ар бир баланын өзүнүн баалуулуктары бар экен, канчалык кандай сонун бала экенин өзүнө түшүндүргүлө, ата энесине жакшы мамиле кылганды үйрөткүлө деп айтсам, балдарым ойлонуп атат, бирок макул болуш элек. Балдарым ушундай жаш балдарга мага жардамдаш болчу. Мен апаларды айтайын, силер балдарына ушундай жардамдашып, жакшы самооценкасын көтөрүп, спортко кызыктырып, кечке телефон кармата бербей, ушу спортивный болушуна мындай салымыңарды кошуп бергилечи деп атам. Азыр сентябрда келип окууга тапшырып, бир жаңсыз болуп алышса, Кудай кааласа балдарыңыздарды алып келсеңиздер, бир жумада бир ушундай оюндарды ойнотуп, сонун сөздөр менен бөлүшүп, ата энесин сыйлаган балдарды бандай өздөрүнүн жакшы акыл сөздөрүн айтканга даяр болуп атышат азыр. Даярдап атам. Сонун идея экен, жактуу сиздерге. Баягы балдар менен тең менен дейт да. Биз балдарыбызга акыл айтсак, алардын жини келип кетет да. Өзү менен тең туш ушундай бойдок балдар өзүнө авторитет болуш керек да. Эркек балдардын 7 жашар болобу, 8 жашар болобу. Мисалы үчүн мен балдардын бой узун, келбеттүү мындай эме го, ошолорду күмөртүтүп, ошолорду турап, сүйлөгөндөрүн оозун ачып, ар кандай ошол волейбол соревнованияларды өткөзсөңөр мен спонсор болуп берем дедим. Ушундай команда кылып, ушу спортко кызыктырып кеткилечи деп айтып атам. Көндүрөм деп атам менчи. Сонун болот эле, аябай сонун болот эле. Балдар телефондон кыйла алышат эле, спортко кызыгып калышат эле. Бир эле спортко эмес, сөз менен дагы жакшы жака жума күндөрү мечитке алып баргыла, динди тааныштыргыла деп идея, план түзүп атабыз азырчы. Ошко барсам, чакырсаңар барам. Чогулушуңар керек да. Чогулуп бир жерде мындай чогула турган жер таап, чогулуп барсаңар, сөзсүз барып, сүйлөшүп, бетме-бет суроо жооп кылышыбыз. Барам. Москвага күздө барабыз, Нора. Ооба, Инстаграмдан жазышыңыздар. Китептерим менин 2 китебим чыккан. Мен баламды тарбиялоодо кандай ката кетирип жатам деген китеп. Анан экинчиси баламды кучактайм деген китеби, гайд. Ал электронный варианты болгону 100 сомго сатылып атат. Жакында дагы китептер чыгат. Кудай кааласа китептерден алып окуңуздар. Кыйла жакшы жардам берет. Китептерди алып окуңуздар, постторумду түбүнөн баштап окуп чыгыңыздар, видеолорду көрүңүздөр. Балдарыңыздарга жакшы тарбия бериңиздер. Ушуга аракет кылыңыздар, Кийин өзүңүздөр эле жыргайсыздар. Ооба, китептер бала тарбиялоо боюнча Москвада эменде сатылат. Метро Маяковскийда эле адрестер бар. Ушу Инстаграмдан сурасаңар, биз эмеге жооп беребиз. Номерлерди берем, адрестерди берем. Доставка бар, бардыгы. Өзгөнгө келиңизчи дейт. Ой, мен өзүм өзгөндүкмүн да. Өзгөнгө барам да, сөзсүз түрдө. Өзгөндө кыздар уюштуруп атышат. Бүгүн жазышты, өзгөнгө уюштурайлычы же депчи. Барам дедим, өзгөнгө уюштурсаңар. Мен өзгөндө эле болом, күнүгөчү. Өзгөндөмүн да. Эки кызымды кантип горшокко үйрөтсөм болот дейт. Горшокко кантип үйрөтөбүз деген видеом бар. Анда көрүңүз YouTube каналдан. Ал дагы сүйлөсөм 1 саат болуп кетет. 1 саат болуп калыптыр, Азыр 6 мүнөттөн кийин бүтөбүз. TikTokко барлар, TikTokко киргиңиздер, түз эфирге чыгабыз.
Рана же кызым 7 жашта өзгөрүп калды, чачын жайып боюну урушуп коет, ата энеси кандай кылсак дейт. Анан эми 7 жашта коюп койгон деп калдыбы? Өзгөрөт дейт. Аны эмне тыйып атасыңар? Жакшына коюп, чачын жайып, боюнуп, мындай. Ушу мезгилде тыйбасаңар, боюнса деле ушундай айтып эле балага калып кетейин дедим да, баягы өткөндө бир ызчуудан кийин. Боюнгула деди деп дагы дүң болуп кетпейин. Просто ошо кыз азыр кызыгып аткан маалда өзү кызыкпай деле калат да. Личкадан эле жооп берейинчи, тынчыраак отуруп турайын азыр. Ошто кайсы адресте айтып коюңузчу дейт. Билбейм азыр кайсы адресте. Китебимби? Китебимде азыр офлайн магазин ачышты. Ошко барсам, ал жерге да барам. Личкага жазсаңар адрестин берем. Гайдты жөн эле единса 100 сом саласыздар. Сиздерге китепти жөнөтөбүз. Номерлер бар. Посторду азыр сторизге коюп коем. Ооба, Береке бокс Ошто сатат. Береке бокс унутуп калбадымбы? Өзгөнгө эртең барам. Негизи үйүмө эртең барам. Ошко түшөм, анан өзгөнгө өтөм. Анан үйдөгүлөр менен учурашып, кичине нарак биракка барып, учураша тургандар менен учурашып туруп, анан кийин бүрсү күнү бошоп калам деп коем. Бир күндө эле бошоп калайын. Сүйлөшөбүз, өзгөндөн жолугабыз кыздар. Оштон жолугабыз. Барганда шансты кармап жолугуп калайлы. Ооба, жолукту ушинтип салам, анан кийин эле кыйшайып калат да, жолго көчөгө чыкканда эле. Балам ой, урбаңыз да, баланычы урушса болот, жазаласа болот, бирок урган болбойт да, урбаш керек. 6 жаштагы бала энурез бар, психология менен байланыш бар дейт. Албетте психология менен өтө чоң. Эгер сиз врачка көрүнгөн болсоңуз, бая жакшы деген болсо, анда сөзсүз психосоматикасы бар. Кыздар жазып атышат го посттан, мен баламдын энурези калып кетти депчи. Мен курсумда бар, энурез жөнүндө психосоматикалары бар. Постторумда деле дайыма айтып келем. Калтырсаңыз болот энурездичи. Психосоматикасы, психология жактан өтө тыгыз байланыш бар бул энурездердинчи. Саламатсызбы, балам 7 жашта дейт, өлүп калгандан корком деп кейде. Менде да ушундай болгон. Мен 8-9 жашымда менде деле башыман өткөн. Ошо ыйлаганда кучактап, эркелетип коюңуз, кайтып кетет. Бул ушул учур болот. Өлүмдү биринчи бала уккандан баштап ушундай бир сыра ыйлап, булгат. Менде деле болгон ошол. Мен эстейм да азыр делечи. Эгиз балдарым бар. 3,5 жаш. Балам кызымды уруп кое берет, алдап да көрдүм, урушуп да койдум. 3,5 жаш балам. Чоң кызыңызбы же кичинекей кызыңызбы? Кызыңызды көбүрөөк жакшы көрүп коюп атсаңыз керек да. Эркелетип бардыгын бирдей караганга аракет кылыңыз. Рана же жолугушууну каякта жерде өтөбүз деп жазып атышат WhatsApp'тан да кыздар. Мен билбейм, кыздар уюштуруп атышат. Уюштурсаңар барам. Мен уюштурганга убактым болбойт да. Ким келет, ким келбейт деп аренда, эмне кайерге жолугабыз деп убактым болбойт. Кыздар уюшуп атышат. Адрестерин жазабыз сөзсүз түрдө. Сториздерди карап туруңуздар. Кыздар 1 саат болуп калыптыр. Эфирди сактап коеюн. Азыр 1 сааттан өтүп кетсек, эфир сакталбай калат. Түз эфирге чыгып турганга аракет кылабыз тез-тез. Гашоко үйрөтүү керек дегенде эмеге да. YouTube каналынан көрүңүздөр. YouTube каналда бар. Ооба, чогуу китеп окуган кирет. Чогуу китеп окуп, берилип окуп, экөөңөр талкуулашып кирет. Сабактар сакталат. Эми сиздерге эмоционалдык выгорание, апалардын чарчоосу жөнүндө дагы кеңири айтып берем. Бул өтө сонун тема. Сиздерди мен сакташым керек. Выгоранияга киргизбеш керек. Адам апалардын чарчоосу өтө акыркы этабына түшүп кеткенден кийин сиздердин мүнөзүңүздөр өзгөрүп кетет. Баягы көрө албастык, бирөөгө жаман сүйлөп, жаман ойлор пайда болот. Анан ошо менен эле өнөкөт ооруларга өтүп кетет. Ар кандай оорулар пайда боло баштайт экен да. Көрдүңүздөрбү, биз баягы мани бербей, чарчообузга көңүл бөлбөй койгон болсок, ушундай жаман жака
түшүп кетет экен да. Ошондой чарчоодон мен сиздерди сакташым керек. Атайын ушу апаларды чарчап атам, мен баламды ыйын көтөрө албай калдым, баламды карай албай калдым деген апалар аябай көп жазгандыктан ушул атайын ушу апалардын чарчоосу жөнүндө азыр изилдеп атам, маалыматтарды чогултуп атам, конспектти жазып атам, толтуруп конспектилер атайын ушу апалардын чарчоосу жөнүндө жазып атам. Сиздерге ошону ачык эле сиздерге бекер сабактарды көчтүрүп берем. Себеби сиздер керексиздер, балдарыңыздарга керексиздер. Сиздердин балдарыңыздар үчүн менин кылган эткендердин баардыгы ушу сиздердин балдарыңыздардын келечеги үчүн. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Кийинки түз эфирден көрүшкөнчө, сторизден көрүшүп турабыз. Постерго лайк басканды унутпаңыздар,